11 каналында кечки жаңылыктар бүгүнкү күндүн башкы темалары. Москвада өрт кырсыгында жакындарын жоготкондор бүгүн Орусияга жөнөп кетишти. Жакындарынан айрылгандар толук чогулгандан кийин гана күйүп калган денелерди таануу иштери башталат. Ал арада Бишкекте белгисиз адамдар бир кишини атып өлтүрүштү. Каза тапкан адамдын өздүгү аныкталып, ал 40 жаштагы Пулат Сулейманов болуп чыкты. Милиция маркумдун уюшкан кылмыштуулукка тиешеси бар экендигин айтууда. Жанада Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Орусия Тышкы иштер министрлигине нота жолдоду. Нотада Кыргызстанда балдарды уурдап органга сатуу боюнча Орус элчилиги тараткан маалымат чындыкка дал келбеси айтылат. Саламатсыздарбы? Мен Назика Атамбекова, алдыда ушул жана башка темаларды айтып берем. 11 каналында калыңыздар. Москвада өрт кырсыгында каза болгондордун өздүгүн таануу иш-чаралары башталган турат. Бүгүн Бөөдө кырсыкта каза болгон кыргызстандыктардын жакындары Орусияга бүгүн жөнөп кетишти. Москвага жөнөп кеткен 4 кыргызстандыкты Домодедово аба майданынан Орусиядагы кыргыз элчилик кызматкерлери тосуп алышты. Жакындарынан айрылган бардык жарандар чогулган соң Орусиядагы тийиштүү органдар денелерди таануу иш-чараларын баштайт. Жекшембиде Москвада болгон ири өрт кырсыгында 12 адам каза таап, анын 8-и кыргыз жараны болуп чыккан. Кыргыз өкмөтү учурда каза тапкандардын сөөгүн бекер алып келүү жагын караштырууда. Москва шаары боюнча Орусиянын башкы тергөө башкармалыгы факт боюнча кылмыш ишин козгоду. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө. Ал арада Бишкекте бир жаранды атып кетишти. Бишкекте белгисиз адамдар Бөкөнбаев жана Исанов көчөлөрүнүн бир адамга бир нече жолу ок чыгарышкан. Алган жараттарынан жакшы боло албай 40 жаштагы Пулат Сулейманов каза тапты. Милиция каза болгон адам уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү экендиги айтылууда. Факт боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышкерлерге издөө салынды. Жергиликтүү жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Орусиянын Тышкы иштер министрлигине нота жолдоду. Анда буга чейин Орусия элчилиги тараткан Кыргызстанда балдарды органга сатуу аракети болгон деген маалымат тастыкталган жок делет. Учурда Кыргызстандагы Москванын элчилиги аталган маалымат боюнча журналисттердин суроолоруна комментарий берүүдөн баш тартууда. Эске салсак, Орус массалык маалымат каражаттарында апасы каза таап, жетим калган өспүрүм кыз жана бир баланын атасы Кыргызстанда органга сатам деп Бишкектеги Орус элчилиги өкүлү сактап калгандыгы айтылган эле. Маалымат такталган жок, ал эми Кыргызстандын Ички иштер министрлиги дүрбөлөңгө салган окуянын чын калпын териштирүү дагы улантыларын маалымдайт. 11 каналында эми эл аралык темада Сирия кризиси уланууда. Эгер Евро биримдик өлкөлөр Иорданияга качкындар маселесинде көмөк көрсөтпөсө, өлкө Сириядан агылып келип жаткан качкындарды өз аймагына кабыл алууну токтотот. Бул тууралуу Иордания падышасы Абдалла II билдирди. Себеби өлкөдө миграциялык кризис курчугандан курчуп, качкындар өлкөнүн инфраструктура экономикасына күч келтирүүдө. Бүгүнкү күнү Иорданиянын мамлекеттик бюджетинин 25% качкындарды колдоого сарпталып жатат. Социалдык кызмат көрсөтүүлөрдө да күч келип, Иорданияда жумушсуздук өсүүдө. Расмий маалыматтар боюнча Иорданияга келген жалпы качкындардын саны 635 миңге жетти. Британиянын Тышкы иштер министрлиги аймакта качкындардын агымынын күчөп жатышына Асадты колдогон Кремль күнөөлүү экендигин айтышкан. Британ Тышкы иштер министри Филипп Хаммонд Орусиянын аракеттери стратегиясын такыр түшүнүүгө болбой тургандыгын билдирди. Гуманитардык уюмдун өлкөлөрүндө да Орусиянын аба чабуулунан бейпил жарандар курман болуп жатат деген пикирде. Расмий Москва мындай айыптоолорду четке кагып, чабуулдар согушчандарга гана багытталып жатканын айтууда. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусиянын учкучтары соңку бир жума ичинде 500гө жакын согуштук учуу аткарып, 1300 жолу абадан сокку жасаган. Теманы улай Дамаскта жекшембиде болгон жардыруун айыптап, буун мүчөлөрү Сирия маселесинде бардык тараптарды кайдыгер болбоого чакырды. Буга чейин Дамасктагы жардырууга жоопкерчиликти Ислам мамлекети экстремисттик уюму алган эле. Ал арада буунун дипломатиялык булактарына түшкөн маалымат боюнча теракт Орусия тарабынан жасалганы айтылат. Ыйык Сайын Зейнап аймагында болгон кош жарылуудан 80ден ашык адам көз жумуп, жүздөгөн сириялык жарадар болду. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктардан 2010-жылдагы апрель окуясынан кийин Кыргызстанда 800 даана куралдын дайыны чыкпай калган. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер коргоонуу жана коопсуздук комитетинде ачык болду. Республика Ата журт фракция мүчөсү Руслан Казакбаев Ички иштер министрлигинин өкүлдөрүнөн 2010-жылы жоголгон куралдардын канчасы табылганын суроо салды. Министрликтин билдирүүсүндө жалпы жоголгон 1600 куралдын жарымы гана табылып, тартип органдарына кайтарылган, жарымынын дайыны дагы деле жок. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Саналуу мүнөттөрдөн кийин
Февралдан тарта Кыргызстанда ипотека алган 2800 адамдын насыясы доллардан сомго которулат. Жеңилдик карызы 40 000 доллардан ашпагандарга гана каралды. Массалык мунапыс Өзбекстанда 15 000 адам сот жоопкерчилигинен бошотулду. Жана Зика вирусу Бразилияда өтө турган Олимпиадага тоскоол эмес. Бразилия бийлиги эпидемия спортсмендер менен күрөшүүлөргө толуктуу маселесин бул кош бойлуу аялдарга гана тийиштүү вирус экенин эскертишти. Ушул жана башка темада кеп салабыз. Бишкекте Памир тоолорун жердеген кыргыздарга гуманитардык жардам чогултуу акциясы жүрүүдө. 4 февралга чейин улануучу иш-чара алкагында каалоочулар ооган кыргызстандарына кийим-кечектен баштап акчалай жардам бере алышат. Чогултулган гуманитардык жардамдын шарты катаал, памирлик кыргыздарга атайын экспедиция топ жеткирет. Бул маалымат тууралуу бизде конокто бүгүн уюштуруучу Элвира Акималиева. Саламатсызбы, Элвира? Айтсаңыз, буга чейин да ушундай экспедиция болуп өткөн. Азыр кандай демилге менен уюштуруп атасыздар? Буга чейин өзүңүздөр жакшы билесиздер, 2008 жылы биздин мамлекетибиз эң эле алгачкы болуп Памирге барып, биздин боордош элибиздин кабарын алып келишкен. Андан кийин экинчи жолу мамлекеттик экспедиция бул 2014 жылы ошо кыш айларында уюштурулган. Бул экспедицияга биздин бул жактан журналисттерибиз, врачтарыбыз барып катышып келген да. Анан ошолор келгенден кийин ошол Памир кыргыздарынын жашоосун көргөндөн кийин кой элибиз дагы баягы жардам бербесе болбойт деп элден элге коомдук бирикмесин түзүшкөн. Анан 3-чү жолу мамлекеттик экспедиция 2016 жылдын 10 февралынан тарта 10 мартына чейин ушул аралыкта сапар тартат. Ушул баягы убакытка чейин биз ошол 4 февралда Бишкек паркта Огандагы Памир кыргыздарына жардам чогултуу акциясын уюштуруп жатабыз. Бардык баягы шаарыбыздын тургундарын акцияга катышууга чакырат элек. Эми ушул жөнүндө айтып берсеңиз, кандай суммадагы акча чогултабыз деп пландап атасыздар? Негизинен өзүңүздөр билесиздер, бул баягы акча чогултуу аябай жоопкерчиликтүү нерсе да. Анан аны дагы эртеңки күнү отчет бериш керек. Ошондуктан биз акцияны уюштуруп жатканда эң эле биринчи айтканбыз, биз азык-түлүк, кийим-кече менен чогултабыз деп. Ал эми кимде-ким баягы убактысы жок болуп бара жатса, анда бизге акчалай түрдө дагы жардам көрсөтсө болот. Биз ага керектүү буюмдарды сатып алабыз. Сатып алгандан кийин бардыгын отчету менен, чеги менен өзүбүздүн социалдык баракчабыз бар, Facebook'та элден элге деп тапсаңыздар болот. Ошол жакта отчетун жайгаштырабыз. Дагы бир акыркы суроом, өкмөт тарабынан колдоо көрсөтүлдү беле? Өкмөт тараптан дегенде бизде билесиздер, мамлекеттик миграция кызматы бизди колдоого алды албетте. Алар силер чогулган гуманитардык жардам Памирге жеткирилет деп. Ал эми эгерде биз баягы кааласак, биздин коомдук бирикменин мүчөлөрү дагы барышып катыша алышат. Азыркы учурда эми пландап жатабыз. Буюрса, мен дагы барып калышым мүмкүн. Барып ал жактагы биздин боордошторубуздардын алабалын көрүп, дагы алар кандай баягы жардамга муктаж, алар дагы эмнелерди каалашат, мына ошолорду билүү максатында буюрса сапар тарта барып келебиз. Рахмат, Элвира. 11-де жаңылыктарды улантабыз. Эми коңшулар турмушунан Өзбекстандын жогорку соту 15 000 жакын адам элдешүү институтуна ылайык сот жоопкерчилигинен бошотулганын билдирет. Мындан сырткары 5 000 жакын адам 267 миллиард сом өлчөмүндө материалдык чыгым төлөп боштондукка чыкты. Жарандык иштер боюнча иши тергөөлөр өткөндөр 260 000ден ашык бул адамдардын 90% да акталганы кабарланды. Өзбек судьяларынын жемкорлукка аралашуусу да мурдагы жылдарга салыштырмалуу азайганы белгиленет. Ал арада Кыргызстандагы девальвация толкунунда теңгенин сомго болгон баасы 3 эсе төмөндөп, 5 теңге 1 сомго барабар болуп калды. Буга байланыштуу Казакстандан келген азык-түлүктөр кымбаттап жатканын соодагерлер айтышууда. Акча алмаштыруу жайларында да теңгеге болгон кызыгуу азайып, Улуттук банктын азырынча сомду долларга карата кармап турууга гана күчү жетүүдө дешет эксперттер. Эске салсак, жыл башынан бери валюта базарында 20 миллиондон ашык доллар сатылган. Кыргызстан ипотекага насыя алгандардын 60% чет элдик валютада карызга акча алган. Бул тууралуу Кыргызстандын Улуттук банкы билдирет. Февралдан тарта Кыргызстан боюнча ипотека алган 2800 адамдын насыясы доллардан сомго которулат. Жеңилдик кыргызстандык үйдү зарыл муктаждык үчүн алган карызы 40 000 доллардан ашпагандарга каралганын Улуттук банк билдирет. Кыргызстан боюнча ипотека кредит 4175 киши алган, эми алар насыясын доллардык 62 сом менен жаба алышат. Бул 2015 жылдын июль айына карата доллардын наркы ушул мезгилге чейин ипотека алгандар ушундай жеңилдетилгенин пайдаланат.
Соңында эми спорт жаатында Бразилиянын бийлиги эпидемия спортсмендер менен көрүүчүлөргө кооптуу эместигин, бул кош бойлуу аялдарга гана тийиштүү вирус экенин билдирет. Көбүрөөк жабыркап жаткан Бразилияда учурда санитардык кызматтарга жеке менчик үйлөрдүн баарына кирип, чиркейлер топтолгон жерлерди баарын тазалап чыгууга укук берилди. Ал арада Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму ири жыйын куруп, вирус менен байланышкан оорунун глобалдык коркунучу деп жарыяланды. Зика вирусунан Латын Америкада микроцефалия же болбосо жетилбеген мээ менен төрөлгөн наристелер арбады. Ушуну менен 11 каналында жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Биздин жаңылыктарды Facebook, YouTube каналдарынан да таап көрө алсаңыздар болот. Кеч көңүлдүү улансын. Сак саламатта калыңыздар.